Бүгүнкү биздин келген меймандарыбызды таанышта кетейин. Дал ушул биздин бизнес сайынын биринчи чыгарылышына мейман болуп берген инсандар, өздөрү жаш ишкерлер, бизнесмендер Айбек жана Ислам бүгүн бизде New TV Show программабызда конокто. Ассаламу алейкум. Жок, отура эле учуш. Өзгөчө музыка менен тасалаңыз сиздерде. Кош келиңиздер. Рахмат. Маанайыңыздар кандай? Жакшы. Абдан жакшы. Негизи бул чыгарылыш чыккандан кийин ошол көрүүчүлөр да көп болду. Көчөдө таанып, мындай билгендер болуп атабыз сиздерди. Кандай болот негизи жылыш? Ошо айтып кетсин. Ойлогонбуз мындай ушундай бир видеодон өзгөрүлбөйт депчи, бирок аябай көп болуп атат ушундай келип учурашып, колдоп, чалып, ушу молодцы жигиттер ушинтип кылганыңар азаматсыңар деп ушинтип колдоп, чалып, жазып, атайын Россиядан да болгондо чалгандар болуп атат келип ошо бизнес идеябыз бар. Сиздер чогуу бизнес ачабыз деп. Ошондой инвестиция кылган байкелер да ушундай келип, насааттарын айтып, ушундай кылсаңар туура болот, мындай кылсаңар туура болот деп ушундай колдогондор болду. Эми иш жылды ошодон кийин сатуу жагынан балким клиенттер көбөйдүбү же? Иш буюрса жакшы болуп атат. Клиенттер көбөйүп издеп келгендер болду. Ошол YouTube'дан көрдүк элек деп. Абдан биз дагы таң калдык. Ошо келишип, сатып алышып, өзгөчөлүктөрүн сурап, именно жана видеодо жасаган балаңардын жасаган сен үчүн жейли депчи. Ошол аябай видео аркылуу дагы аларга жакшы көрүнүп, ошого келишип жеп көрүшүп атат да. Алар жакшы болот. Жана биз бардык телегөрүүчүлөргө эскерте кетсек, эгерде дал ушул Айбек менен Исламга суроолор бар болсо, учурда азыр байланышка чыксаңыздар болот. 56 Шаровский кодон 1312. Балким бизнес тармагында суроо барбы же өзүңүздөрдүн бир сунушуңуздар болсо, азыр байланышка чыгып берсеңиздер, бул жакшы мүмкүнчүлүк. Жана Safeness компаниясынан дагы мыкты билектерди алдыңкы мүнөттөрдө ойнотууга даярбыз. Ошол эфирге чыккандан кийин көпчүлүктөр кызыкты да, бул эки жаш бала кайсы жактан болот, өзүңөр тууралуу айтып кетсеңер, тааныштырып. Айтып кетпейсиңби? Өзүбүз Таластан эле болобуз. Талас шаарынын Талас областында ошо лицей комплекс деген жерде окуп, экөөбүз чогуу жакта классташ болуп өскөнбүз да. Үчөөбүз. Сен менен үчөөбүз. Дагы толтура балдар бар, аларды айтпай эле коеюн болду. Ушундай үчөөбүз баарыбыз чогуу окуганбыз, окуп, ошол жактан эле мындай жакшы дос болуп, бири-бирибиздин эме ойлорубуз бир болчу да. Өзүбүздүн эмелерибиз, ойлорубуз, койгон максаттарыбыз бир болчу. Ошондой максаттар менен ошого жетебиз деп, ошол окуу кезден бери чогуу сүйлөшүп, эмебизди үзбөй келатык да. Андан кийинчерээк ушу эмелерди эле биринчи курска бияка келгенде эле баштайбыз деп бизнес кылабыз деп аябай көп аракет кылдык. Башында эми хот-догторду сатабыз деп билесиң, Ислам? Хот-дог эми университеттердин астыларына хот-догторду, американский хот-догторду кылмакпыз. Көчөдөн сатмак. Көчөдөн сатмакпыз да. Ушундай машина таап, хот-дог жасай турган машина таап, анан кийин ошо место алганга разрешение ала албай койгонбуз да. Разрешение алыш кыйын экен аябай. Ошо разрешение ала албай, анан ошол бойдон бир аз токтоп калды. Андан кийин дагы көп проекттер кылабыз деп аракет кылдык. Инстаграмдан, интернеттен кийим сатып, дагы ар кайсы жактан ар кандай продукция алып келип, ар кайсы жакка жөнөтүп ушинтип жүрдүк. Андан кийин ушундай дагы башка чоң суммада эмелерге проект түзгөнбүз, бирок ошо инвестиция жок болуп, акча жок болуп кыла алган жокпуз. Анан ошо өзүбүздүн чогулткан акчаларыбыздан бир аз эме чыгарып, ушундай бир аз азастан баштайлы дедик да. Ислам. Сурагандай эле. Ошол өзүңүздөр боюнча айтып кетсеңиз, тааныштырып. Анткени балким азыр бизди жаңадан көрүп аткан телегөрүүчүлөр болсо, алар айтышы мүмкүн да, булар ким болушу мүмкүн дегендерчи. Мен таанышта кетейин, булар ушул Бишкекте жайгашкан Субмарин дегендин жана кофейняда жакын ачылган, дал ушул эки точканы башкарган жаш балдар, бизнесмендер. Сизден кызыккандар көп болду. Балким ушул бизнес жагын окуш керекпи негизи ушундай бизнес ачыш. Мен атым Ашыралиев Исламбек, Талас шаарынан болом. Негизи Таластык же башка регион деп негизи көп айтканды жактырбайм, бирок кичим экенинди сурасаңыздар, ошо Талас шаары болот. Негизи кыргызстандыкпыз деп эле айтканды жакшы көрөбүз экөөбүз тең. Андан кийин негизи өзүм бизнес управленияда Аутсада окуйм, Орто Азиядагы Американын университетинде 3-курстун студентимин. Бул бизнес ачууга мен ошо түрткү болгон нерселердин бири ошол университетте болду. Ошол жактан билим алдык. Бизнести кантип башкарыш керек ошолорду. Бош убактымда гитара ойногонду жакшы көрөм, китептерди окуганды жакшы көрөм. Ошо өзүм жөнүндө. Эми, мисалы ошол учурда балким сен англис тилин да билесиңер. Айбек дагы англис тилин билет. Анткени Айбек Обама деген кафеде иштеп келген, ал жакта официант болуп иштеген өзү. Англис тилин жакшы билесиңер. Бизде ошого байланыштуу азыр оюнубуз бар.
ойунубуз бар. Бул oyunun аталышы бир сөздү, бул жакта бир нече сөз кыргыз тилине жазылган. Ошол сөздөрдү сиздер секунда жаңырат, 10 секунддун ичинде орусчага, анан англисчага отуруп беришиңиздер керек. Бат-баттан. Даярсыңарбы? Орусчадан кыйналып каласыз го. Орусчадан. Анда эмесе, секунда даяр. Биринчи сөз бул гүл деген сөз. Кетти. Цветок, flower. Цветок, flower. Кийинкиси Айбек айттың. Айбек, сага музаткыч. Холодильник, refrigerator. Refrigerator. Кийинки Ислам таштанды. Мусор, garbage. Гарбич. Аял заты, аял деген сөз. Женщина, woman. Бат-баттан айтып келсе, экөөтен же англис тилин билет. Максат деген сөз. Цель, goal. Үй бүлө. Айбек. Семья, family. Кум шекер. Sugar, сахар. Браво, браво. Кол чабыш керек негизи. Экөөтен англис тилин жакшы билет. Бул жактан кол чабар болсун. Ашкандан кийин даамын татып көрдүңөр да ошо ийгиликтинчи. Ошол даамы кандай экен, ошону айтып өтөсүңөрбү? Тузлуу экен деп коесуң. Дамын татып Мисалы, көрдүк. ийгиликке жеткен эди да, ошо ачылгандан кийин кандай өзүңөрдө мындай бир ичиңерде Негизи бизден ошол ачайын деп ойлоп атканда негизи эле башынан эле көп алыскы эмени алганбыз да, пландардычы. Бир элге керектүү, элдин керегине жараган, кыргыз элинин керегине жараган бир жакшы бизнес ачсак, элге да пайдасы, бизге да пайдасы тие турган депчи. Ошол максатыбызда дагы деле биз ачкабыз деп айтсам болот, ошолго жеткибиз келет. Бирок азыркы учурда кичинекей жеңиш болду бул. Бул кичинекей жеңишти жеткенде деле албетте абдан даамы жакшы болот. Бир чөлдө барат эле бир баклажканын баарын ичпесең да бир тамчы суусун ичип алгандай эле болуп калдык да. Айбек, сенде кандай болду өзүңдө? Мындай бир ачыла элек болду, бирок ачылгың келди. Ачылгандан кийин ийгилик мына өзүңдүн бир максатыңа жеткенден кийин. Ошо бул Ислам айтып кеткендей эле биздин максат азыр аябай чоң максат койгонбуз да. Бул максат бул ошо максаттын 100 күндүн бир күнү деле койсолот. Ошо бир күндүн 100 күндүн бир күнү болуп биз азыр өзүбүз ошонун максатын даже ошонун жолундабызбы да билбей атак да, Ислам экөөбүзчү. Ошон бирок жакшы суроо экен, абдан ошо максаттын ийгилигин татканда дамын айтып койсо экен. Пока азыр дамын тата элекпиз. Ислам, Айбек, пландар боюнча эми бөлүшсөңөр. Буюрса мынакей 2 точканы ачтыңыздар. Кийинкиге балким кандай максат койдуңуздар, ушуга жетсек? Негизи ошол максат Айбек айткандай биз азыркы учурда конкреттүү бир нерсе кылабыз деген бир бизнес идея мындай жок да. Ал бизнес идеяны кылыш үчүн мындай эле үстүртөн бар да. Кайсыл сегментке, например, студенттерге пайдалуу же жалпы эле ошол кыргыз элине пайдалуу. Мындай бир элдин жашоо шартын көтөрө турган биринчиден же студенттерге бир мүмкүнчүлүктөрдү пайда кыла турган, кыргыздардын жаштары өнүгө ала турган бир платформа түзсөк, же бир IT тармагында бир жаңылануу киргизебизби, бир өзгөчө бир нерсе кылгыбыз келип турат. Ошол үчүн биз азыркы учурда так айта албайбыз мындай кылабыз деп. Азыркы учурда изденип жаткан кезибиз. Бирок биз абдан ошого умтулуп жатабыз да. Кыргыз элине пайдалуу бир нерсе кылалы депчи. Пайдалуу, акылдуу болой. Негизи ошо пландар боюнча жана көп эмелер болчу. Subway'гечи. Ушу бияктын азыркы Subway'де өзүнүн франшизасын ушу СНГ өлкөлөр боюнча сатпайт экен да. Анан ошо өзүбүздүн биякта Subway эме СНГ көчүрүсү Subway'дын стилине жазып атак да. Ушуну бир аз өркүндөтүп, ошо Subway'га жазып, доклад кылып, ушундай ошолордун франшизасын Кыргызстанга алып келейин деген ойлор бар болчу да. Канчалык зарубежный ушундай брендтер Кыргызстанга келсе, кыргыздын жаштары уже көп задаваться этет да, бул кактан келген эме, бул эмне болгон бренд, бул кандай эмес болот, бул кайсыл өлкөнүкү деп ошо өздөрүнүн самосознаниясы көтөрүлүп, ушундай эме болот деген ой бар болчу да. Бирок ошо ойду жазып көрөлү так жакын арада ушундай отчет жүргүзүп, как ушундай Subway'дын эме франшизасын Кыргызстанга алып келели депчи.